Assalamu alaikum ustaz. Biz ayıldan keldik şaharga, oorukanaga onkologiya bölümüne kelgenbiz. Kelinçegim ökөөbüz көрүнгөнү. Жана балалуу да бола албай атабыз. 7 жылдан бери жамаат менен дуа кылып коюңуздар. Аллах разы болсун. Ustaz сабагыңызды олтурам дейт. Машалла. 7 жыл аз эле таксырым. 10 жыл, 15 жылдап деле иншалла балалуу болбой жүрүп кийин балалуу болгондор бар иншалла. Аллах Тааланын фадлы карамы кенен иншалла. Дуа кылайлы. Бисмилlah, вальхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушул таксырыбыздан ден соолугу чың болуп кетсе, мына келинчегим менен ушул Бишкекке келип ооруканага көрүлүп атат экен. Аллах Таалам шифасын берген болсун. Бир сонун бир исламга, иманга кызмат кылаткан уул кыздарды берип, балалуу, чакалуу болуп көп болуп кетсин. Аллаху акбар. Assalamu alaikum ustaz. Kırgızstandın жаштары көпчүлүгү кыздар, балдар дагы бар. Жашы 18-ге чыга элеги дагы тамеки, вейп, арак ичип жүрүшөт. Аларды кантип ал жолдон алып чыксак болот? Мен айттым, бирок болбоду. Сиз жакшы түшүндүрүп койсоңуз жакшы болмок. Алдын ала рахмат, Аллахым разы болсун дейт. Аллах Таалам сизден разы болгон болсун. Негизинен биздин келечегибиз жаштар. Анан мен 40 жаштан ашып 50-ке кетип аткан адам катары эми кийинки муундарды жаштар деп атаганга мага укук бар болсо керек. Эгерде биздин жаштарыбыз өзүнүн ден соолугун карабаса, иманын бекемдебесе, илим албаса, биздин келечегибиз жок болот. Баарыбыз айтып жүрөбүз, келечек жаштардын колунда деп. Чындыгына келгенде, азыркы мезгилдеги жаштарыбыз ошол бизди үмүттөндүрө турган, келечекте бир бакубат мамлекетти кура турган жаштарды көрө албай турабыз. Көчөдө көрсөңүз, жаш эле балдар жанагы электронный тамеки чегип жүрүшөт. Жаш эле кыздар жылаңач жүрүшөт. Эми ошол эле мезгилде иман жолунда, ислам жолунда жүрүп, илим алып аткан жаштарыбыз дагы бар. Бирок ошолордо дагы проблема бар да, мектепти окутпастан барып илимге берип койгон. Анан ошол мектепти жакшы окубастан барып илим алган молду деле жарытпайбыз да. Эмне себептен чоң устазды дайым мисал келтиребиз. Себеби мектепти алтын медал менен бүткөн, исламский университетти алтын медал менен бүткөн, анан көрдүңөр эмнелерди исламга кызмат кыла алды. Ошон үчүн жаштарыбызга ата-энелер жооптуу деп айтат элем. Ата-энелер өзүңөрдүн астындагы нерсеге жоопкерчилик. Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Ар бир адам башчы өзүнүн астындагы балдарына, аялдарына жооптуу. Эгер биз балдарды өзүлөрү каалагандай кылып таштап кое турган болсок, алар жаш балдар, алар түшүнбөйт. Аны биз тарбияга салышыбыз керек, биз жакшылыкка чакырышыбыз керек. Дайым үйдө аларга болгон адеп, ахлак, амалыбыз менен аларга жакшылык көргөзүш керек. Эгерде үйдө ата тамеки чегип аткан болсо, ал баласына балам тамеки чекпе деген сөз бекер. Эгерде ата менен апа үйдө урушуп аткан болсо, ал балага терс таасирин тийгизет. Эртең чоңоюп үйлөнгөндө ал дагы ата-энесинин кылганын кылат. Ошон үчүн ата-энелер балдарга үлгү болойлу. Мен айтат элем да, азыркы мезгилдеги жаштардын ушундай абалга келүүсүнүн себеби биз ата-энелер. Себеби биз эгип аткан эгиндин мөмөсү чыгып атат азыр. Ошон үчүн эсибиз барда этегибизди жаап, балдарыбызга көңүл бурайлы. Ар бир нерсесине көңүл бурсун. Мектептен келгенден кийин атайын Куран курстарына, башка английский, орусча кандай курстарга берип, балдарды ошо менен алек кылбаса, балдар башка нерсе менен алек болот. Тамеки бул зыян. Эми макрух тахрими деп койсо эле боло берет экен деп айтпагыла. Мен бир досум айтат да, сен ушуну арам деп эле айтып койбойсуң, эмне макрух деп атасың? Макрух десең бизде боло берет деп түшүнөбүз дейт. Жок, андай эмес. Макрух тахрими деген бул арам эле деген. Биз аны арам деп ачык айта албай атабыз. Болбосо анын зыяндуулугу, анын ден соолукка болгон зыяны, чөнтөккө болгон зыяны ачык эле. Ошон үчүн макрух тахрими деп атабыз. Ал деген нерсе кыла бергиле деген нерсе эмес, ал арам эле деген нерсе. Болгону аты эле башка. Ошон үчүн насвай болсун, тамеки болсун, ал электронный болсун, бер классический болсун, бардыгы
ден соолукка зыян. Ошон үчүн адамдар ушул нерседен алыстасын. Эми ошол эле мезгилде жаман кинолорду көрүп, азыртан эле жаштайынан туруп оорулуу болуп аткандар дагы бар экен. Демек, телефон берип атканда ата эне кичине көңүл буруш керек. Азыр жакшы нерсе да бар экен. Бардыгын чектеп коесуң. Мынау нерсеге гана уруксат бересиң, калганын чектеп коесуң. Себеби антпесе балдар ээн баш болуп, бузукулук жолго түшүп кетпесин. Биз балдарыбызга кыяматта жооп беребиз иншалла. Кээ бир узун суроолор бар экен, мен аны жеке өзүнө жооп берейин. Себеби бул жерде узун суроолорго жооп бере албайбыз. Имамдан биринчи эки жака салам берип алса не кылабыз дейт. Имам деген нерсе биздин астыбызга чыгып, биздин намазыбызга жоопкерчилик болгон адам. Биз анын аркасынан мутабага ээрчүүбүз милдет. Эгерде ээрчибесеңиз күнөөкөр болосуз. Жада Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистери бар. Ким имам саждадан башын көтөрө электе, башын көтөргөн болсо, кыяматта анын башы чочконун башындай болуп тирилет деген хадистер бар. Башка бир риваятта дагы бир башка сөздөрдө айтылган. Бул жеңил маселе эмес. Ошон үчүн имамды ээрчиш керек. Кээ бир адамдар көрүп калып атабыз. Имам туруп кеткенден кийин аттахиятта отурат. Жок, имам менен кошо тур. Имам менен кошо рукууга бар. Имам салам бергенде бир аз эле кечигип, бир аз анан кийин салам бер. Кээ бир китептерибизде келет, имам менен тең-метең салам бериш керек деп. Болгону ашып кетпесин, эмне кылсын, имамдан бир аз аркараак болгону жакшы. Ошого эгерде ушундай кылган болсоңуз, сиз салам берсеңиз деле намаздан чыкпайсыз, имам намаздан чыкмайынча. Болгону аракет кылгандыгы үчүн күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн имамды карап, имамдын ар бир аракетине көңүл бурушубуз керек. Эми кайсыл мешитте болбосун ошондой боло турган болсо, ар бир намаз окуучу сиздин намазыңызды жоопкерчиликке алып аткан имамдын аркасынан этиш керек. Анан билбей кылып алган болсо, бул эмне? Кечирим. Мисалы үчүн бир караңгы жерде болуп калды, же алысыраак туруп калып, үнү укпай калып, саждадан башын көтөрдү болсо керек деп көтөрүп алып, кайра кайтсаңыз, андан зыяны жок. Зыян кандай? Сен билип туруп анан кылсаң. Ассаламу алейкум устаз. Бешим жана жума намаздарынын алгачкы 4 рекетинин баарына тең Фатиха, Зам-сүрө кошулуп окулабы? Бизде 4 рекеттик 3 нафил намаз бар. Суннату муаккада, бекемделген сүннет. Бул пешиндин алдындагы 4 рекет сүннет, жуманын алдындагы 4 рекет сүннет, жумадан кийинки 4 рекет сүннет. Андан башка да 4 рекет сүннөттөр бар, анын өзүнчө айтабыз. Бул 4 рекет сүннөт, ушул 3-4 рекеттик сүннөт. Бул суннату муаккада, бекемделген сүннөт. Эгерде биз муну таштап кое турган болсок, кыяматта пайгамбарыбыз мен сенин үммөтүңмүн, сени жакшы көрөм деп айтканга уят болот. Себеби пайгамбар кылган нерсени сен кылбай туруп, кантип пайгамбарды сүйөсүң? Эми бир мүмкүнчүлүк болуп калса, окуй албай калсаңыз, сапарда болуп, сиз сүннөт окуганчан самолет жыла турган, машина жыла турган болуп калса, анда парызын окуп алып, сүннөтүн машинеге чыккандан окуй берсеңиз болот. Бир гана сүннөттөрдөн багымдаттын сүннөтү гана отуруп окуганга уруксат жок. Калган сүннөттөрдү отуруп окусаңыз болот. Эмне себептен багымдат намазынын 2 рекет сүннөтү отуруп окуганга болбойт десе, лианнаху карибун илал важиб. Суннату муаккадан да муаккадасы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сафарда да, хадарда дагы, Мединада турганда сафарда да буну чыштаган эмес экен. Ал деген нерсе кээ бир сүннөттөр сапарда калып кетиши мүмкүн, бирок багымдаттын сүннөтү эч жерде калган эмес дейт. Анан азыр бир жамаат чыкты. Сапарда сүннөт окубаш сүннөт деген. Мындай нерсе жок. Ханафи мазхабта сафарда сүннөт окулунат. Эмне себептен окубайбы? Алар өзлөрүнүн акылына таянып не дейт? Парызды 4 рекет, 2 рекет болуп аткан болсо, парыз 2 рекет болуп аткан болсо сүннөт жөнүнө да. Жок. Парызды Аллах Таала 4 рекет, 2 рекет окула деп Аллах Таала айтты. Ал эми сүннөттү бизге үйрөткөн пайгамбарыбыз сүннөттөрдү 2 рекет кылып окугула деп айткан жок. Же болсо окубай койгула деп айткан жок. Сүннөттү сапарда окушка далилибиз ошол пайгамбарыбыздын хадиси. Багымдат намазынын сүннөтүн сапарда дагы, шаарда турганда да таштаган эмес дегени, башка сүннөттөр кээде ташталып кетиши мүмкүн деген сөз. Ал калган сүннөттөр таштагыла деген нерсе эмес.
al asl сүннөттү окушулук ошол бойдон калды. Эгер бизге далил келип, сүннөттү таштагыла деген далил келбей турган болсо, асыл негиз ошол бойдон калат. Демек, бизде 4 рекет сүннөт бар, ал пешиндин астында 4 рекет сүннөт. Ага бардыгына Фатиханы окуйсуз, бардыгына Зам-сүрө окуйсуз. Жуманын алдында 4 рекет сүннөт дагы ошондой. Бардыгына Фатиха окуйсуз, бардыгына Зам-сүрө окуйсуз. Жумадан кийинки 4 рекет сүннөт бар, бардыгына Зам-сүрө, Фатиханы окуйсуз. Азыр дагы бир жамаат бар, жуманын астында 4 рекет сүннөт жок деген. Бизде Ханафи мазхабта 4 рекет сүннөт бар. Бул сүннат муаккада, бекемделген сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадис келбеген дейт. Ооба, мүмкүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадис келбегендиги мүмкүн. Бирок жуманын астындагы сүннөт ошого өтөт. Далили. Экинчиси сахабалардан бизге далил бар. Сен эч качан жуманын астында 4 рекетти таштабагын деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанында жүргөн сахабалар пайгамбардын амалын дайым кылышкан. Ошон үчүн Ханафи мазхабта сүннөтү эмне десе, ма фаалаху ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله من فعل أو تقرير وفعل قول الصحابة وفعل الصحابة. Пайгамбарыбыз айткан нерсе сүннөт бизде. Кылган нерсе сүннөт. Такрир кылган нерсе дагы сүннөт. Такрир деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир нерсени көрүп туруп, ошону кайтарбаса ошо да сүннөт болот. Аны такрир дейт. Анан фи'лус сахаба ва каулус сахаба. Сахабалардын сөзү дагы, амалдар да бизде сүннөт дейт. Эмнеге? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динин бизге жеткизип берген ошо сахабалар. Сахабалар кылып атабы, демек пайгамбардан көргөн ал нерсени. Сен пайгамбардан да кыйын болуп кеттиң. Сахаба кылса кыла берсин, мен пайгамбарды угам деген жамаат бар азыр. Пайгамбарыбыздын динин, пайгамбарыбыздын хадисин, шариятын сахаба сага жеткизип келбесең, каяктан угат элең ошону? Бизде Ханафи мазхабта сүннөт дегенде сахабанын фи'ли дагы, каулу дагы далил болот бизге. Далил болот. Далил китап ва суннада токтоп калып атышпайбы адамдар? Бизге китап ва сунна, ижма, кыяс, фи'лу сахаба ва каулу сахаба. Ханафи мазхабта. Ошол каулу сахаба дагы бар, фи'лу сахаба дагы бар. Жуманын астында 4 рекет сүннөт окуш боюнча. Сүннаты муаккадада биздин муътамад матн китептерибиздин бардыгында жазылган. Бардык китептерде сүннат муаккада деп келет, жуманын астындагы сүннөт. Мына ушундай. Анан башка 4 рекеттик сүннөттөр бар. Аны мустахаб деп айтабыз. Асырдын астындагы 4 рекет. Анан шамдан кийинки 4 рекет, куптандан кийинки 4 рекет мустахабтар бар. Эмне себептен бул сүннат муаккадага киргизбе десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кээде окуп, кээде окуган эмес экен. А жанагы намаздар, берки сүннат муаккада деген бекемделген сүннөттөр пайгамбар дээрлик таштаган эмес. Эми ошол сүннаты муаккада болбогон мустахаб сүннөттөрдү асырдын астында 4 рекет сүннөт окуйм десеңиз, бир салам менен окуйм десеңиз, ат-тахиятты отургандан кийин салаватты кошо айтасыз. Салаватты айтып турган 3-чү рекетке турасыз. Себеби ал 4 рекеттик, ар бир 2 рекет өзүнчө 2 рекет болуп эсептелинет. Ал эми жанагы биз айткан сүннаты муаккада болгон 3-4 рекеттикти аны ат-тахияттан кийин эле 3-чүгө туруп кете бересиз. Парызга окшотуп. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Бир суроону 2 жолу бериптир. Ассаламу алейкум дамла. Бизде камсыздандыруу боюнча суроо бар эле. Азыркы эмес, азыркы учурда мамлекет тарабынан кыймылдуу мүлктү жана уна жана ушул сыяктуу нерседи камсыздандыруу милдеттүү түрдө каралган. Бирок камсыздандырбаган үчүн айыппул салуу жылга узартылып келет. Ушундай жагдайда негизи шарият боюнча камсыздандыруу кандай каралат? Эгер уруксат болсо, кайсы учурларда жана кандай шарттар менен? Камсыздандыруу страховая компания. Эми ошол шариаттын талабына ылайыкташтырылган болсо, камсыздандыруу дурус. Азыр мамлекеттикти биз карап атабыз азыр. Мамлекеттик камсыздандыруу канчалык даражада шариятка туура келет. Эми мурда ушундай бир айтылып калган, устазыбыз Чубак ажыдан ден соолукка гана камсыздандыруу болот, башкага камсыздандыруу болбойт деген бир фатвасы болгон. Эми мүмкүн ошол мезгилде ушундай фатва берилсе керек. Негизи азыр камсыздандыруу бардык нерсеге дурус. Бул боюнча биздин устазыбыз Салах Абул Хадж хафизахуллаху таала бардык нерсеге камсыздандырууну эмне кылат?
дұрыс деп айтат. Себеби бул шариятыбызда кээ биркилер айтат да бул кумарга окшош болуп калат. Мисалы үчүн кумар ойногонуңда бирөөнүн бирөөгө чыгып экинчи адамга чыкпай калат го. Сиз камсыздандыруу кылдыңыз машинаңызды. 1 жылга чейин эгерде сиз машинаңызды урбасаңыз, эч нерсе кылбасаңыз, тиги акча кетип калып атпайбы? Жөн эле кетип калып атат деген жок, андай эмес. Камсыздандырууну кепилдикке алган адам ошону карап турат. Эгерде мындай болсо болот депчи. Ошол кепилдикке алгандыгы эсеп болот бизде. Бул боюнча китептерибизде азыр айтып атабыз, жайылтып атабыз. Иншалла камсыздандырууга биз кайтышыбыз керек. Шарият уруксат берет. Бирок ушул дагы эртең фитне болуп чыгышы мүмкүн. Олжобай ушундай деп чыкты деп. Бирок менин бул боюнча ошол өзүм сөзүм эмес, бул Салах Абул Хадж Ханафи, Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү биринчи орунда турган Ханафи устаздын фатвасы. Устаз, менин жашым 18-де. Куран жаттап кабыздыкка окуймун. Кыз баламын дейт, машалла. Мага учурда үйлөнөм деп жазгандар аябай көп болууда. А менин азыр турмуш куруу ниетим жок. Куранды бүтүп анан деп ниет кылганмын. Бирок көңүл койгон адамым бар дейт. Ал да мени көңүлү барлыгын айтып байкем менен сүйлөшүүнү каалаган. Экөөсү сүйлөштү. Байкем баарын тагдыр чечет, азыр эрте деп гана койду. Истихарам чыгып жатат дейт. Эми ушул инсанга карата атын атап дуа кылып коесузбу? Экөөбүз учурда сүйлөшпөйбүз. Жөн гана кут деп айтканмын дейт. Күт деп айтканмын дейт. Машалла. Сиз жаш эле кыз экенсиз, 18-де болсоңуз али шашпаңыз. Куранды жаттаңыз. Курандан кийин анан Кудай насип эте турган болсо, анан кийин үйлөнгүлө. Эми никеге чейинки жактыруу жакшы эмес деп айтабыз биз. Ал шайтандан келген жактыруу болот. Ар ким сулуу көрүнө берет көзүңөчү. Анан кийин алгандан кийин жаман көрүнүп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ушу тынч жүрүп туруп үйлөнгөндөн кийин алса жакшы болот. Эми жаштык мезгилде баарыбызда эле болсо керек ал нерсечи, бирок эми шариятты түшүнгөндөн кийин бул нерсеге кайтышыбыз керек. Эми сиз Куран жаттап аткан экенсиз, машалла, аны менен сүйлөшпөңүз. Же болбосо ал атасын жөнөтсүн дагы, болуп койсун, сөйкө салып койсун. 2 жылда Куран жаттап бүтсөңүз, 20 чыкканда той кыласыз. Биз чакырсаңыз барабыз. Ассаламу алейкум устаз. Омуртканын ичиндеги чучук жесе болобу? Ушул суроо берилер мазол болуп кетти. Кайра айттык. Чучуктун омуртканын ичиндеги чучукту жесе адал, дурус, ширин, сонун. Ал мээ менен байланышы бар. Кээ бир адамдар бар да, мээни жейт да анан чучугун алып ыргытып экен. Мээ менен экөө бир, составы дагы бир, тамыры дагы бир. Эми бунун кээ бир устаздар ушул макрух деп айтып калганында бир себеби бар. Ошол Канзи Дакаек деген Пакистанда басылган бир басмаканада ушул нерсе кирип калган. Нухах деп ушул кирип макрухтардын катарына кирип калган. Анан кийин кол жазмаларга кайтып аны изилдем чыкканда ал нерсе жок болуп чыкты. Бир гана Пакистандын басмасында ошондой бар экен. Анан Пакистандагы Канзи Дакаек бул эмне? Абул Баракат ан-Насафидин китеби. Анан ал жакта жанагы Фатава Хиндия жазылып атканда алымдар ошол Пакистан басмадагы Канзи Дакаекка кайткан, карасак ошол жерде бар экен, Фатава Хиндияга да ушул 2 китепке жазылып калган. Анан ошондон анан Пакистанда окуган устаздар анан ошону эмне деп айтып келишет. Аларда айып жок негизи. Болгону бир айыбы бар. Алар бир маселени айтарда кеминде 10-20 китеп карашы керек да. Ошол маселе болуп калган, анан ошол сөз айтылып кеткен. Анан кийин ал чечилгенден кийин каралгандан кийин башка китептерде каралды. Башка Ханафи китептерде деле жок. Канзи Дакаектин кол жазмасында деле жок. Кол жазмаларын карап чыкты. Устазыбыз Шейх Саид Багдаш, Аллах таала өмүрүн узун кылсын, Канзи Дакаек тахкик кылганда ошонун баардыгын баяндап өткөн. Бул эч кандай Канзи Дакаекта мындай жүлүндү жебесин деген сөз жок. Адал жей бергиле сонун. Анан эми кызыкта ал арам боло турган болсо шорпо кылып бышырдык. Анан шорпосун ичип, этин жеп туруп, анан бул арам деп ыргытып үйгөн мантыкка деле, акылга деле туура келбейт да, туурабы? Ширин сонун да. Же ошон ойлонуш керек да. Эми бул арам боло турган болсо, анан шорпосун ичип, этин жеп туруп, ошону арам деп ыргытып үйсө кандай болуп калат? Арам болсо шорпону да арам кылыш керек болот да, чычкан бир тамакка түшүп калса, чычкан арам, бышты. Анан чычкандын куйругуна ыргытып шорпону иче бересизби? Арам болот да.
Демек ошо нуха жанагы жүлүн адал экендигине дагы бир далил. Ошону жеп эле келатабыз, жейбиз, дагы жейбиз. Ассаламу алейкум. Бүгүн Маккадагы жин мечитинин ичине кирип намаз окуса болобу деди. Болот, неге болбойт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиндер менен жолугуп ошо жерде дават кылынган мечит. Бирок мен кирген эмесмин. Месжиди жин деген мечит бар. Жок. Шоро компаниясы чыгарган бозону ичсе болобу эгерде ачыбаган жаңы болсо деди. Мен билгенден Шоро компаниясы ал ачытып туруп анан кийин куят аны. Болбой калат аны. Бозону ичпегиле деп айтабыз. Эми жанагындай бир дарылык үчүн башында жаңы салынган бозону ичсе болот дегенбиз. Бирок ал жана Шоро компаниясы чыгарып аткан бул ачытылып даяр болгон бозо. Мүмкүн мас болуп да калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн ичпеген жакшы. Son там бар, там менен тиги максымды кошуп ийсеңиз эмне болот? Сону болот. Суроо: таласта дыйкандар төп урчакты фасоль жазында урук үчүн жерге сепкенге 100 килограмм берет, күзүндө 200 килограмм бересиң деп, ошол сүткорлукка болобу дейт. Сүткорлук болот. Себеби 1 килограмм, 1,5 килограммга же 2 килограммга саткан сүткорлук. Бирок мунун башка жолу бар. Бейус салам же болбосо бейус салаф деген бар. Күзгү акча берип коет го. Акча берип коесуң, күздө товар бересиң. Бул дурус шариятыбызда. Ал эми мынандай килограммга килограмм берген бул эмне? Ачык сүткорлук. Кудайым сактасын. Устаз, күн төбөгө келгенде намаз окулбайт го. Чак түштө пешинден алдын убактысы канча? Мисалы пешиндин убактысы 1:16да кирет. Ушул маселени адамдарыбыз кичине жакшы түшүнбөй атат. Az-zawal деген нерсе бул төбөгө келген мезгил, Бa'да az-zawal бизге пешиндин убактысы кирет, Күн төбөгө келгенде, күн чыгып атканда, күн батып атканда намаз окуудан тыйылганбыз. Себеби ошол күнгө сыйынгандарга окшоп калбас үчүн. Эми ошол күн төбөгө келгендин убактысы канча? Канча мүнөт окубашыбыз керек? Кээ-биркилер 20 мүнөт, жарым саат дегендер бар экен. Жок. Аз эле убакыт, ал күн өтүп кетип атат, тийип эле кетет. Башкача айтканда, мен айттым да 10 мүнөт көптүк кылышы да мүмкүн. Болду. Тик төбөгө келдиби? Кайра кетет, болду. Турбайт ал. Жарым саатка чейин уже пешиндин күн төбөгө келди, ал күн жылып атат. Турбайт ал. 10 мүнөттөн кийин завалга өтөт, ошого не кыла берет? Окула берет. Ошого биздин устазыбыз Шейх Салах Абул Хадж лахза дейт. Кичине гана убакыт. Күн төбөгө эми билбейбиз да аны. Ошого мисалы үчүн азыр 1ден 16 мүнөт өткөндө кире турган болсо, 1ден баштап намаз окуй коерсуңуз. 1ден кийинчи, 1ге чейин кирбей, 1де завал болсун дейлик. 1ден 16 өткөнгө чейин не кылбай турса, намаз окубай турса, 10-15 мүнөт ушундай. Мындай бир достоверный хадис бар го, баарыбыз эле билебиз. Пайгамбар алейхиссалам келип туруп, Аллахтын элчиси, мен дуамын мисалы 30%-ын салават айтып калган дуа кылсам жакшыбы дегенде, жакшы салават баары үчүн андан да жакшы деп ошентип деп толук дуага кирет. Эми кыскартып айтканда ушуну таслип этсеңиз. Себеби бизде ошондой алымдар ушинтип айтат да, эгерде сенин бир дуаң боло турган болсо, бир муктаждыгың боло турган болсо, дуа кылып, Аллахым мага иксен бер деп сурагандан көрө, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айта берсе, ошол сенин сураганыңдан жакшыраак нерсени берет деген маселе бар. Мисалы үчүн сен жаман оюңда иксемди издеп жүрөсүң да, а сенин бөйрөгүң аттыпаска берген атат сени. Сен Аллах Таала пайгамбарга салават айтасың, Аллах Таала сенин салаватыңа жанагы нерсени, андан миллион эсе жакшы нерсени кайтарат. Ошон үчүн салаватты көп айтып, анан дуаны дагы эми бир муктаждык болсо дуаларды айтып, бирок салаватты көп айтып, би нияту дуа. Я Аллахым менин муктаждыктарымды чеч деп,
дуа айта берет, салават айтқан болса ошол жакшы болот. Анан дуанын дагы жакшы бир нерсеси, эгер дуа кылса, мен өткөнкү сабактарымда да айткам. Дуаны Аллахым муну бер деп сурагандан көрө, себеби Аллах Таала ушундай мээримдүү зат экен, мүмкүн ал сага пайдасы жок болсо деле ушу пендем сурап атат деп бере берет экен. Мага менде ошондой абалдар көп болду. Анан кийин дуанын немесин өзгөрттүк. Кантип? Аллахым, мен муну ишти кылган атам, ушул ишим мен үчүн, бул дүйнөм үчүн жана акыретим үчүн пайдалуу болсо ошону мага бер. Эгер мен үчүн, менин бул дүйнөм үчүн, акыретим үчүн пайдалуу болбой турган болсо өзүң жок кыл десең, Аллах Таала секен ишти бүтүрө берет экен. Ошон үчүн эмне кылат экенбиз? Ушинтип дуа кылса жакшы болот экен. Аллахым, муну кызга үйлөнгөн атам, эгер ушул кыз менин бул дүйнөм үчүн, акыретим үчүн, менин такыбалыгым үчүн, иманым, исламым үчүн пайдалуу боло турган болсо, Аллахым өзүң насип кыл. Болбосо мен өзүң жок кыл десең, Аллах Таала ошого сизге ылайыктуусун гана берет экен. Биз билбейт экенбиз да. Биз билбей эле муну бер дей берет экенбиз да. Бирөө менден сурайт. Мен эки кызды көрдүм дейт, экөө тең жакшы эле экен, бирөөсү жагып турат. Ошондо истихара намаз жок, жагып турганын алып бер, истихара окубайлычы. Истихара эки нерсеге чечилбей калганда кылынат. Эң жакшы эмне кылыш керек? Аллахым, кимисе мага пайдалуу болсо бер десең, ошол эмне болот? Жакшы болот. Устаз, өзгөндөн чыккан эки алым имам Сарахси менен Кадихан кайсы улуттан, улуту ким дейт? Кыргыз дейт. Эми Кыргызстанда жашап аткандан кыргыз дейбиз да. Кыргыз иншалла. Эң улук китеп Ал-Мабсут деген китеп жазган имам Сарахси мечитибиздин атында турган. Дүйнөдөгү ислам тарыхындагы эң чоң китептердин бирөөсү. Усулу Сарахси бар, башка толтура китептери бар, машалла. Ошол бизге окшогон эле араб эмес. Кыргыз ошол арабча китепти жазган, дүйнө Ханафи мазхабта эмес, ислам тарыхындагы эң чоң китеп болгон. Имам Кадихан, Фатава Кадихан деген китептери бар, башка китептери бар. Анан Сираджиддин Оши дагы бар, онда кошуп коюш керек, оштук. Биздин алымдар машалла.